деген. Бир киши кабагын чытып жүзүн буруп койду деп атат. Бул неге мынтип атат? Бир киши жөнүндө дегенде көпчүлүк адам дароо ушул суроо берет. Ким болду экен деп. А бирок тафсирге келген учурда ал ким болот? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам болот. Караңыз. Бир киши кабагын чытып жүзүн бурду дейт. Эмне үчүн десе анжа ахул ама. Ага бир көз көрбөгөн сокур киши келгендигинен. Кантип бир кишиге кабагын чытып жүзүн буйрулду эле, бурду эле وما يدريك لعله يزكى сен балким билбейсиң ал канчалык жан дүйнөсүн тазарткысы келет. Караңыз. Көзү көрбөгөн киши, көзү көргөн, көптү тааныган, акыйкатты ташыган киши пайгамбар экендиги бизге белгилүү болсо, ал эми көзү көрбөгөн сокур киши Абдуллах ибн Умму Мактум деген сахаби болгон, жакшы сахабилердин бири болгон. Бирок байкуш Алла Таала байкуш ал кишинин көз көрүү жобосо карегинен ажыратып койгондуктан ал киши көз көрбөсө дагы адам үчүн эмне касиеттүү экендигин бизге көрсөтүп, менин жүрөгүмдү дагы арулагым келет. Менин көкүрөгүмдү, мен жан дүйнөмдү дагы тазарткым келет деп пайгамбарга келген учур болгон. Же ал язаккару фатанфаху зикра. Ал деген сөз же сен аны бир эскертүү берип койсоң, балким ошол эскертүү ага пайдасын берип жүрбөсүн деген аятты айтат. Эми караңыз. Эмне үчүн ал арулангысы келип, тазалангысы келип, ичиндеги көкүрөк көөдөндөгү болгон кайгыдан бошонгонго келсе, сен ага көңүл бурбай атасың. Балким ошону сенин көңүл буруп, ошого маани берип, убактыңды бөлүп койсоң, балким ал жол таап калат беле деп не кылып аткан кичине пайгамбарды жемелеп аткан учур улуу жараткандан. Караңыз. Эмне үчүн мындай болот десек, эгерде бир окуяга токтолуп өтөлүк, окуяда эмне болот? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул Мекке деп атпайбыз, Мекке доорунда түшкөн сүрө. Мекке бул өтө бир ислам чакырыгы үчүн, дегеле пайгамбардын алып келген окуусун жайылтуу үчүн эң чоң катуу сыноо мезгили болгон. Себеби дегенде ал мезгилде ислам келгенге чейинки караңгылыктын көйгөйү, эски ишеничтердин кишенинен адамдар чыга элек болчу. Бул жөнөкөй мисал, бүгүнкү күндө бизде кыргыздар эзелтен бул такыр Кудайга ишенсе, асманга ишенген деген кайсы бир бүгүнкү күндө эле бизде чакырыктар чыгып, кыргызды эски замандагы ишеничтер менен байлап, алардын башына айланткандары жок эмес азыр. Бирок элестетиңиз, 6-кылымда Меккедеги арабтар кандай болгон дегенде бизден да жаман болгон да. Алардын баягы өзүнүн эскилигин тутканга, эскилигин бербегенге, эски жашоону, эски эрежени, эски түшүнүктү, эски ишенимди агар бузук экендигин билсем дагы бул меники деп эмне кылган эмес, аларга текеберчилигинен дагы, караңгылыгынан дагы мүмкүнчүлүк берген эмес. Ошондуктан пайгамбарыбызга катуу сыноо келген. Ал сыноолордун бирден бири эмне дегенде ошол уруулардын жетекчилери, ошол коомдун мен деген атактуу адамдарынын динге келбегендиги да бир чоң тоскоолдук болгон. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды алдына ошол мезгилдеги айтайлык Ал-Валид ибн Мугайра деген, анан ичинде Утба, анан Шейба, Абу Жахл дегендердин аттуу баштууларын эл үчүн жооп берген, элди койтур деген, аларды оңго солго жүргүлө дегендин баарысы пайгамбардын астына келип отурган болчу. Пайгамбардын көңүлү, анын кыжаалат кылган, аны ойлонткон маселе эмне? Бул жерде канткенде ушуларды мен мындайча айтканда оң жол бар экендигине көндүрө алам, ынандыра алам, ишендире алам. Булардын түз жолго түшүп калуусуна кайсы бир колумдан келген нерсени жасап кала алам деп аракет кылып, аларга жан далбастап аракет кылып атса, ошол учурда жанагы киши келет, жөнөкөй, жамак кийими менен, ага кошумча көзү да көрбөйт, колу менен таягы менен ишарат берип, пайгамбар ушул жерде отурат деп ошол жерге келип алып туруп, Мухаммад деп кайра таягы менен жерге ургулап эмне эскертүү берип, мага карап койчу дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам не кылат? Эми пенделик, карабайсызбы? Биякта 6-7 мен деген нелер турса, аттуу баштуулар турса, анан кийин бир байкуш жөнөкөй киши келсе, ага кабагын чытып не кылат?
ушуну кое турбады дегендей. Ушул шашылбай эле турса мен буга бир убакыт табар элем. Ушул шашылбай турса буга айтчу мезгил келет эле. Же ушул шашылбай турса мооларды качан дагы бир убакыт мүмкүнчүлүк таап айтып калам дегендей эмне өзүнүн пенделик салмак таразысы менен эмне кылат? Бул жака көзүн жүзүн бурат. Нерсе устаз, бул жерде пайгамбарыбыздын ушул аттуу баштоолорго караганынын бир себептеринин бири, жана сиз айтып өттүңүз, алардын аркасында көптөгөн ээрчеген адамдар бар. Албетте, ал мезгилде билесизби, кол ээлөөчүлүк доор дегендин баягы тарыхта берген баасы бар да. Алардын кол астында канчалаган эл турган. Алардын бир эле сөзү болгон, эли журт, бул жакта бир жакшы мыйзам бар экен, бул жакта жакшы эреже бар экен, же бул жакта жакшы бир баалуулук бар экен. Эгерде биз ошол баалуу бүгүнкү күндө айталык. Биздеги чоң саясатчылар бар дейлик. Чоң саясатчылардын кимиси чыкпасын, эгерде ал кандай саясат болбосун, чындап эле эл үчүн пайдалуу, чындап эле жер үчүн, мекен үчүн, карапайымдан тартып акыркысына чейин пайдалуу бир мыйзамды көтөрүп келип, ушул жакта бир биз үчүн, жалпы биз үчүн пайда бар экен деген болсо, мына ошол нерсени далилдеп көрсөткөн болсо, ким бар? Ким баспайт анын артынан? Ким ошону колдобойт? Баарыбыз колдойбуз. Баардыгы ээрчийт. Баары ээрчийт. Себеби дегенде бизге жол көрсөтө турган ишеничтүүлөр ошолор. Мына ошондой эле адамзат тарыхында бардык заман ушинтип өткөн. Аттуу баштуулар болгон. Элдин үстүнөн кайсы бир аттуу баштуу болот. Алар болсо артында турган эл үчүн алардын бактысына, алардын жашоосуна, алардын келечегине, алардын айтайлык ден соолугуна, билимине керек болгон жакшы багытты, жакшы жолду эмне кылып кетишет, коруп кетишет. Ошол себептен пайгамбарыбыз ушуларга көбүрөөк. Бул себептен ошол нерсени эске алуу менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне кылат? Андан жүз буруп тигилерге караган учурда Алла Таала бул пайгамбарды жемелеп, ушул кылганың жакшы эмес дейт. Себеби дегенде, биз башында айтып өткөндөй Алла Тааланын бизге ушул акыйкатты жеткирүүдөгү бир алтын эрежелердин бири сууну сиңген жерге куйган жакшыраак. Албетте, суунун эмне экендигин билбей жүргөндөр деле бар. Суунун эмне экендигин даамын да, анын кадырын да билбей жүргөндөр да бар. Аларга да бериш керек. Бирок, качан сен алдыңа келип, мага айтчы. Мен ушу ичим, же болбосо көөдөнүм суусап турат. Ушул менин жан дүйнөмдүн каптаган караңгылыгын, ушу боштугун толтуруп, мен ошого жарык берчи деп келсе, анда анын жанындагы тигилердин талабы эмне дегенде, тигилердин талабы бийлик гана болчу. Тигилер төбөлөрдүн издегени бийлик менен байлык болчу. А бул байкуш болсо да издеген эмне болчу? Жан дүйнөнүн байлыгы болчу да. Ошондуктан бул жердеги эң алгач биле турган маселе мына ушул пайгамбардын пайгамбар пенде экендигин дагы бир жолу көрсөтүп. Пайгамбарды эч качан биз христианчылыктагы болгон бир ишеничтер менен карабашыбыз керек деген акыйда маселеси дагы бар. Пайгамбарды караган мезгилде дайыма пенде катары, бирок пенде болгон учурда бир гана Алла Таала тандап алган пенде катары карашыбыз керек. Бардык эле каталар пайгамбардан боло бербейт. Ошол эле учурда биз пайгамбарларды биротоло периштеге көтөрүп же периштеден үйдө чыгарып Кудай деңгээлине чыгарып алуу бул катачылык. Демек пайгамбар катары, бирок ошону менен биргеликте эле адамдык сыпаты бар экен деп таанышыбыз керек.